хан деле, вазир деле, пешка деле оюн бүткөндөн кийин баардыгы бир кутуга түшөт депчи. Бирок чоңойгон сайын өзүңүн максатың, өзүңүн ой жүгүртүң өзгөргөн сайын кыялдарың да өзгөрөт экен. Китеп окуш үчүн атайын бош убакыт ажыратыш керек. Мен таң калам, Маушикада кыздар китеп окуп кетет го өзүнчөчү. Бул жөн эле да алчы. Мугалимдерге аябай сонунда. Күндө келет, эзип тапшырманы бизден сурап алат да, кийинки тапшырманы берип коюп кете берет. Бир күн үйдөн кетип калам дагы, Москвага барсам, көп акча тапсам, жашоого байланыштуу болуп кетиши мүмкүн, эми кызмат ордуна байланыштуу. Мен депутат болом деп жооп бергем. Мындай деп айтты, мен биринчи орунду алам, ынтымак, сен экинчи орунду аласың деди да. Агай, андай деле кыйын эмес окшойт деп ойлоп калат окуучу. Сен ата-энең үчүн сен баардыгысың. Негизи мен Марат ынтымак, Кара Суу району. Мада айыл өкмөтү тейки айылында жарык дүйнөгө келгем, жана ошол эле айылда мен өзүм бала чагым өткөн. Элдердикинен айырмасы деле жок болгон, негизи баардыгыбыз эле айылда билебиз, бул чаң көчө, топурак, сууну ойнойбуз, чаңга оонайбыз, ушуга окшогон. Негизи эле айылдын мындай жөнөкөй баласы болуп чоңойгонбуз. Балалык негизи баардыгыбызда эң сонун өтөт. Азыркы балалыкка караганда мурунку балалыктар биз үчүн аябай сонун болгон. Себеби эмне? Телефон жок. Телевизорду кээде эле гана көрбөсөк, көргөн эмеспиз. Ушул апабыз эшикке чыгарып берет эле, ошол жактан топ ойноп, тупурак ойноп, ушинтип эле кайра үйгө келип, кайра келтектерди жеп эле чоңойгонбуз. Бизге көбүнчө чүкө оюну ойночубуз, анан кийин биздин убакта ширбом деген оюн жакшы пайда болгон. Ошол оюнду ойноп, бирөөгө уттуруп, ыза болуп, өзүбүзчө кайра аны утам деп барып, колдорубуз жарылып кетчү, чаң барып, семенке бар колдорду ширбом утушубуз да, ошентип өткөн негизги оюндар. Негизи балалыкта көп кыялданат экенсиң, бирок алардын жашоо турмушка карап, өзүнүн бала чаңдагы кыялдарың өзгөрүп кете берет экен. Мисалы үчүн жаш кезде эми не болосуң десе депутат болосуң, дагы бир нерселерди айта бересиң го өзүңчө. Бирок чоңойгон сайын өзүнүн максатың, өзүнүн ой жүгүртүң өзгөргөн сайын кыялдарың да өзгөрөт экен. Мисалы үчүн биз эле кыялданбыз, эми депутат болобуз, андай болобуз, мындай болобуз деп. Бирок өзгөргөн сайын жашоонун мыйзамы экен, биз кайра мугалимдикке ушул окуу жайга тапшырып, мугалим болуп отурабыз. 5-класс же 4-класс кезинде болсо керек, атайын эжекке сураган, эми бир-бирден тургузуп сураган. Мен депутат болом деп жооп бергем. Бирок азыр ол ойлор башкача болуп кетти. Негизи студенттик күндөр, азыр мен 4-курс болсом, мен жалпы эле студент болгонум бул 2 жыл болду. Себеби 2002-лердин тагдырына коронавирус деген вирус чыгып, биз 1-курска келбей калдык, жана онлайн окудук. Онлайнда кызык окуялардын баардыгы ошол жакта өттү, бирок университетке келбей, университеттин мыйзамын түшүнбөй, кандай экенин билбей, ошол тилекке каршы бизге туура келип калгандыктан 1-курсту биз окуй албай калдык. Андан кийин 2-, 3-курста окудум мен. 4-курстан баштап жыл башында эле мектепке ишке киргем. Ошол ойдон университетке кээде келем, кээде келбей атам азыркы учурдачы. Бирок акыркы ошо 2-курс менен 3-курсум мен аябай сыймыктанам, себеби ушул жылдары көп ийгиликтерге жетиштим, көп нерселерди ала алдым. Да, кемчиликтерим да болду, бирок негизи эң өкүнгөн жерим бош убакытты көп өткөзгөн күндөрүм аябай өкүнөм азыркы учурга чейинчи. Азыр такыр эле убакыт жок. Иш, мугалимдик кесип, андан башка дагы курсларга окуйсуң, андан башка дагы иштериң бар, бирок ошол маалда 2 жыл мен жөн эле бекер убакыт өткөзгөнүмө өкүнөм. Сенин сабактарың бул саат 8:30-дан жок дегенде 1-ге чейин же 2:30-га чейин сен өзүңө билим аласың. Бирок кээ студенттер бар, анын ичинде мен деле болсом керек, кээде паранын жөнөкөй эле бош өткөзгөн убактыбыз да көп болгон биз үчүнчү. Бирок студенттик күндөр негизги ийгилиги бул сенин билим алышың болот. Негизгиси билим алышың керек, ошону өркүндөтүшүң керек. Кийин ошонун аркасынан сен нан таап же үй бүлөңдү багып кетишиң керек. Көбүнчө элдер эмнеге кызыгасың деп да айтса, суроо берсе, көбүнчө мен ырдаганга дейт, бийлегенге дейт. Менде андай такыр, андай сыпат жок негизи эле. Мен талант, сыпат негизи талант жок. Мен негизи 10-11 класста шахматка кызыга баштагам. Көбүнчө үйдө менен эң улуу агам Байырса Марат уулу бизге шахмат үйрөткөн. Андан кийинки агам Нурисам Марат уулу аны улантып, студент болгондо окуп бир аз
кайра бизге үйрөттү. Ошонун аркасы менен шахмат ойноп калгам. Негизи бул шахмат мага аябай жагат. Азыркы учурда паркка түшүп, чоң аталар, чоң кишилер менен шахмат ойноп турам. Негизи жашоодо шахматтын пайдасы аябай көп деп ойлойм негизи. Баягы айтып коет го, хан деле, вазир деле, пешка деле оюн бүткөндөн кийин баардыгы бир кутуга түшөт депчи. Бул өзү жашоодо бир өз сабагы бар нерсе да булчу. Анан биздин бала чагыбызда негизи биринчи башкы көч кайка келсе, аягы да ошол жака кете берет экен. Себеби менин агаларым биларман интеллектуалдык оюна катышып, ошол жакта жүргөндөн биз дагы бала чакта эле ошол оюнду кыялданып, эфирлерге чыксак деп кыялданып жүрүшүбүз. Бирок ошол келгенден кийин ошол кыялдар орундалды, биз дагы эфирге чыктык. Жашоодо үй бүлөдө негизинен үй бүлөң кандай болсо, сенин жашооң, сенин максатың, сенин ой жүгүртүң ошол жака карап өзгөрүп кете берет экен. Негизи жашоодо бул китептин орду аябай чоң деп эсептейм мен. Негизи китеп аркылуу эч качан ар бир адам жаман жакка барбайт да. Мисалы үчүн сөзсүз жакшы жакка кетет. Китеп бул жашообуз негизи бизге аябай көп нерсени үйрөттү. Негизи китепти карай турган болсок, Алипе китебинен баштап ушмалга чейин чыгармалар, драмалар баардыгы бул жашоодо керектүү нерселер. Дана алардын баардыгы эмне бул жашоодон алынган. Ошондуктан китептин жашоодогу аябай мааниси зор жана чоң деп эсептейм. Негизинен айтып калышат, китепти бул бош убакытта окуш керек деп айтат го көбү. Бирок андай эмес негизи. Китеп окуш үчүн атайын бош убакыт ажыратыш керек. Себеби эмне? Китептен сен аябай көп нерсе алышың керек. Ошон үчүн өзүң убактыңды ошого бөлүп коюп, анан окушуң керек. Бизде бош убактым болбой атат, бошосом окуйм да деп көп айтышат. Бирок андай эмес. Китеп үчүн сен өзүнчө бир убакыт бөлүп анан окушуң керек. Мисалы үчүн мен агам айтып калат, мен кээде саат 2:00-дө китеп окуйм дейт да. Саат 2:00, түнкү саат 2:00. Себеби эмне? Элдердин баардыгы уктаган, жымжырт, мага аябай түшүнүктүү болот дейт да окугандачы. Ал эми мен таң калам, Мавшикада кыздар китеп окуп кетет го өзүнчөчү. Бул жөн эле да алчы. Окубайт анычы, өзү деле түшүнбөйт, просто эл көрсүн, ушундай нерсе да. Китеп каякта Мавшикада окуп кеткенде адамдын оюна келет, ойлойт, жок аны эч качан ойлобойт, түшүнбөйт. Мисалы үчүн эркектерде да ушундай нерсе болот. Сен Мавшикада китеп окуп кетсең, алдан бир жакшына кыз Мавшикадан түшүп кетсе, оюң ошол жака кетип калат да. Андан кийин биринчи курска келдим, бирок тилекке каршы биринчи курстун мезгилинде коронавирус болуп биз сабакка келбей калдык. Ошол учурда бир жыл стройкада иштедим. Стройкада иштешимин, себеби эмне? Стройкада иштейм, сабакка кирем. Ошентип анан кийин барып китеп окуйм үйгө келгечче. Бир күн атайын стройкадан жооп сурадым дагы, Жалал Абадка китеп конкурс болуп турган болду. Ошол жака кеттик, агам экөөбүз. Агам ого сен мени даярдадың, ынтымак, бунун формуласы мындай болот, сен минтип жатташың керек, китеп окуунун, китеп конкурсун утуш үчүн атайын ага бир формула жасап алышыбыз керек, кагаздарга суларды жазышыбыз керек, ошентип ушулар жаттап чыгышың керек, биз барып бүгүн утуп келишибиз керек деп айтты. Бардык, бирок мындай деп айтты, мен биринчи орунду алам, ынтымак, сен экинчи орунду аласың деди да. Экөөбүз жок дегенде 40 миң акча алып келишибиз керек деп айтты да магачы. Тилекке каршы экөөбүз бардык, барып бардыгын белгилеп чыктык. Бирок жыйынтык келгенде агам 3-чү орун, ынтымак сен 1-чи орун деп чыкты да. Ошол жагым аябай сүйүнүчтүү болду. Ошол күнү аябай сүйүнгөм. Себеби эмне бул 1-чи курстагы бул эң чоң ийгиликтердин бири. Ошентип ал жерден 25 000 сом акча алып келгем. Окуучу мезгилинде биз ойлочубуз ар дайымча, мугалимдерге аябай сонунда күндө келет, эзип тапшырманы бизден сурап алат да, кийинки тапшырманы берип коюп кете берет. Аларга сонун тапшырма аткарбайт үйүндө. Кайра келет, кайра кетет. Бирок бул нерсени мугалим бул аябай жөнөкөй кесип, оңой кесип деп элдер ойлой берет, бирок мен ойлошумча мугалим бул эң оор кесиптердин бири экен. Негизи эле бизге айтат го, буга чейин космонавттын деле, илимдин, шахматисттин деле, боксердин деле баардыгы эмне бул мугалимден таалим алып, анан чыгышкан. Мугалим бул дүйнөдөгү эң оор кесиптердин бири деп ойлойм. Себеби ар бир окуучунун мүнөзүнө жараша сүйлөшүү, алардын характерин билүү, алар менен билим айтышына караса сүйлөшүп алып аябай кыйын экен. Себеби өзү коллектив менен мындай көнүшүп кетүү да аябай кыйын. Негизичи алардын ар биринин ар кандай мүнөзү болот. Негизи мугалим болуу мен үчүн аябай оор деп эсептейм. Себеби күндө ар бир темага даярданып барышың керек. Ар бир өтүлгөн теманы кайра кайталап турушуң керек, унутуп калбашың керек. Окуучу айтат, мугалим бул баардыгын билет деп ойлойт да окуучу.
анан бир күн бир суроо берет дагы жооп бере албай калсаң, агай андай деле кыйын эмес окшойт деп ойлоп калат да мугалим, эмечи окуучу. Ошондуктан биз эмне мугалимдер тынымсыз окуп турушубуз керек, ар бир жаңы маалыматты билип турушубуз керек жана окуучуга ошол маалыматты жеткизип турушубуз керек. Мугалимдер өзү кыйтыр болобуз негизичи. Ошондой абалдан аябай жакшы чыгабыз да бизчи. Эгер билбей калсаң, аны тапшырма катары берем, ошону сен ошону үйдөн окуп кел, анан эртеси күнү талкуулайбыз деп, кээде ошондон кутулуп кетесиң. Кээде ошол айла жок болуп калса, башкалай нерсени айтып, айландырып, окшотуп кутуласың да. Бул бардык эле мугалимдерде боло турган нерсе бул. Менде деле башыман көп өттү. Бирок эмне окуучу үчүн өзүң сен аны агай буну билбейт экен деген ойго келтирбеш үчүн эмне башка жактан айландырып, ошого жакыныраак вариантын алып чыгышың керек да. Негизи биринчи сабак бергенде эле мен айтып коем, башында сабак берип атканда эле айтам. Эмне биз бардыгыбыз үйрөнүүчүбүз. Мен деле азыр толук билимге ээ эмесмин. Дагы мен стаждуу мугалим эмесмин. Мен деле силерге окшоп үйрөнүп атам азыркы учурда. Ошондуктан кээ бир суроолорду мен билбей калсам, мени кечиргиле, кайра мен ошону окуп келип, кайра силерге айтып берем толук түрдө деп өзүм айтам окуучуларгачы көбүнчө. Азыркы учурда саат 6:30 турсам, саат 8ге чейин мектепке барып калышым керек. Номер 52-чи Кыргыз Түрк достук мектеп лицейине. Андан кийин ал жерде 4 саат сабак өтөм. Андан кийин 12-де бошосом, 12-де келип олимпиада окуучуларды даярдайм 2 саат. Андан кийин саат 3-тө курска барам, Корей курсуна. Андан кийин кайра үйгө тамак аш, терек. Мен эсимде бар, айылда бизде эң оор процесстердин бири бул чөп малы да. Чөп малы бул аябай кыйын мал биз үчүн. 20 күн чөп чабабыз, чабакта жүрөбүз. Ошол малда билердин ордо саат 7:30 башталса, биз чөптөн келгиче билердин ордо башталып калат болчу да, телевизордочу. Өтүк менен, чалгы менен аны бардыгын көтөрүп алып, шашып келип, бети колду жубай эле барып билердин ордо көрчүбүз да. Мектеп малында ошентип билердин ордон көрүп жүрдүк. Анан бияка келгенден кийин мектеп кезинде 3 жолу атайын акыл ордо болчу биздин айыл өкмөттө. Ошону 3 жолу жеңгенбиз, өзүбүз команда түзүп чыгып. Себеби мунун таасири эмне болгон? Үйдөгү билимдин таасири болгон, үйдөгү мамиленин, үйдөгү китептердин таасири болуп, ошону жеңип калганбыз. Андан кийин бул жакка келгенден кийин биринчи курста биринчи жолу эфирге 17 жашымда чыктым. Биринчи жолу ошол жакка чыгып, биринчи жолу эфирдин кандай экенин көрдүм, суроолордун кандай экенин көрдүм. Бирок бул чөйрө мага аябай жагат. Себеби ушул чөйрөдө мен аябай көп тааныштарды таптым, өзүмө билим алдым десем болот. Кыргызстандын 2 жолку чемпиону болдук. Ушул эле чөйрөдө азыркы учурда атайын интеллектуал оюндар болуп турат. Аларга тынбай катышып турабыз. Анан негизгиси бул чөйрөдө эмне? Биринчиден бул билим аласың, экинчиден акча да бузсаң болот. Ошол жагы аябай жагат мага. Интеллектуал оюндарда мисалы үчүн ар оюнга чейин атайын биздин даярдыктар болчу. Мисалы үчүн биз Mercedes-Benz машинасын утканыбызда биз ошол оюнга 1 ай даярданганбыз да. Күндө ар бирибиз, командада 5 адам болсок, күндө ар бирибиз 40тан суроо түзүп келип, ошону ойнойбуз да. Күндө 1 ай ошо менен элек болгонбуз. Адам мындай окуп турганда, окуп, өсүп 1 ай даярданганда, адам өзүнө өзү мындай спортсмендер болот го, баягындай мен уже бойго түшөм, мен даярмын деп калат го. Бизде да ошондой процесс болгон. 1 ай даярдангандан кийин уже биз суроону табабыз, уже ойнойбуз деп ошондой процесс өзүбүздө пайда болду. Себеби адам тынбай изденип турбаса, күндөн күнгө аркага кетер. Биз азыркы учурда китептерди окуп турабыз. Анан бизде Өзбекстанда Закват деген оюн жакшы өнүккөн. Ошонун оюндарын тынбай көрүп турабыз. Ошого түшкөн ар бир суроонун маани-маңызына карап, аларды көрүп турабыз. Анан Россиянын оюндарын тынбай көрүп турабыз. Жана бир нече китептер бар. Интернетте жөнөкөй китептер эмеде дүкөндөрдө бар, аларды алып окуп турабыз. Анан интернеттен суроолорду тынбай которуп окуйбуз. Адамдар көбүнчө 2 түргө бөлөт. Бирөөсү логикасы жакшы болсо, бирөөсү фактыга күчтүү болот. Бирок экөөнү тең бирдей алып кетиш бул кыйыныраак. Себеби экөөнү бирдей алып кеткен адам бул кыйла эле гений болот да. Мен көп фактыга басым жасай бербейм, себеби көп нерсе эсимде кала бербейт да, көп нерсе жаттап кала албайм. Жаттап калыш үчүн атайын аракет кылышың керек сен үчүн. Көбүнчө логикага басым жасайм, бир суроону экинчи суроого байлап такканга аракет кылабыз. Немес тилинде окугам, азыркы учурда корей тилинде окуйм. Немец тилин кайсы деңгээлге чейин билесиң?
Biz az эле окуганбыз, A1 чейин, жок, A2 чейин окупбуз. Азыр Корея тилин эмне максатта үйрөнүп атасыз? Кореяга кетүү. Биринчи 11-класс бүтүп атканда бизде ОРТ маселеси бар болот го. Анан мен элдерге окшоп эле баягындай көпчүлүк окуучулар ушинтип кыялданат. Бир күн үйдөн кетип калам дагы, үйгө эмне вертолет менен же машина менен, зор машина менен кирип келем да деп кыялданат адамдарчы, көбүнчөчү. Бирок эмне бул болбогон кыял. Себеби адамдардын жашоо турмушуна карап өзүнүн максаты, өзүнүн кыялы өзгөрүп кете берет. Мен деле ошентип кыялдангам. Биринчи Москвага барсам, көп акча тапсам, андай кылсам, мындай кылсам, анан байып келсем деп кыялданасың. Менин апам тилекке каршы жашоо турмуш себептүү. Апам өзү эмеде университетте окубай калган, билимди аял болгон. Анан бир күнү мага айтты: "Ынтымак, сен окушуң керек балам. Сен окусаң, элге көбүрөөк жетесиң. Мен жашоодо окубай калдым эле, мына силер ушундай болуп чоңоюп калдыңар. Силер жакшыраак жашамаксыңар. Эгер мен убагында окуп калганымда жакшыраак жашамаксыңар" деп бир жолу мага ыйлап айтып берди да, окуясынча. Ушундай болгон балам. Сен Россияга барган максаттарың, анаяка кылган максаттарың кой. Андан көрөк сен окушуң керек деп апам мага мотивация берген. Ошодон кийин жашоого кыйла көз карашым өзгөргөн. Алдыда эң бир чоң максаттардын бири бул жакшы мугалим болуу. Мындай сөз бар го: сен билгениңди бирөөгө кайра үйрөтүп алсаң, бул сенин чоң жетишкендигиң. Менин чоң жетишкендигим ушул 4 жыл ичинде үйрөнгөн нерсемди башка бирөөгө үйрөтүп алсам, бул менин чоң жетишкендигим болот. Экинчиси бул негизинен эле географияны тандаган, бул көп мамлекетке чыгуу, көп мамлекетти көрүү, ошол элдердин маданиятын, салт санаасын үйрөнүү. Үчүнчүсү пока жок. Негизи үй бүлө куруу деп коесун. Жашоодо студент болуп алгач келген окуу жайым, эң биринчи тапкан чөйрөм, алдыга койгон максаттарым, буга чейин максаттарым башка болсо, буга келгенде дагы максаттарым бир аз өзгөрдү. Эмне алдыга жылды десем да болот. Себеби ушул жерден көп нерсени ала алдым, мугалимдердин таасири астында. Бул жерден көп ийгиликтерге жетише алдым, эфирлерге чыга алдым. Жалпы эле ушул жердин командасы менен бир нече жолу эфирге чыктык. Аябай көп жеңиштерге ээ болдук. Жалпысынан айтсак, Ошемпу бул жакшы чөйрө, жакшы билим, билимге болгон жакшы уя деп айтсак болот. Тамак жасаганды билесиңби дейт. Мен жашоодогу эң чоң кемчилигим ушул деп ойлойм, негизгиси. Себеби мен үй бүлөдө 6-1 тууган болсом, мен үй бүлөдө 4-чүмүн, 4-чү уулмун, менен чоң үч агам бар. Андан кийин менен кичи 2 карындашым бар. 2 карындашым болгон себептүү менен кийинки карындашым менен бир эле жаш кичине да. Ошол болгон себептүү мен жашоодо такыр тамак жасабадым. Кийин Германияга барып жүргөндө тамак жасабадым. Азыр эми мүмкүн жашоодо болуп калар тамак жасаган күндөр, бирок азыр учурда жеңемдер бар, дагы да тамак жасабайм. Бирок бир күн келет, тамак жасаган күн келет деп ойлоп жүрөм азыркы чагдачы. Бирок келет. Бирок аябай кыйналсам керек деп ойлойм. Бир аз толуп алсам жакшы болмок деп ойлойсуңбу дейт. Толгондо аябай жаман көрөм негизи. Ушул ойдон калыш керек. Адамдар кызмат ордуна карап толуп кетет деп ойлойт го. Билбем, мен үчүн ушул бойдон жүргөн жагат. Себеби эмне? Бул ашча салмак, бул оору деп коет го. Ашча салмактуулук бул жашоодо негизи пайдасы деле жок да. Өзүң спортто жүрсөң, эгер мисалы үчүн арык болуп, күндө чуркап турсаң, өзүң ден соолук үчүн эле жакшы. Толгондо жаман көрөм негизичи. Бирок жашоого байланыштуу толуп кетиши мүмкүн, эми кызмат ордуна байланыштуу. Бою кыска адамдар менен чогулушкандан уялбайсыңбы дейт. Аны уялыштын кереги жок деп ойлойм. Себеби эмне? Эми бул жашоонун мыйзамы, ал өспөй калса, мен күнөөлүү эмесмин дагычы. Аны менен чогуу жүргөн де кайра жакшы. Келечекте өзүңүзгө жар тандоодо аны эмнесине көбүрөөк маани бересиз дейт. Орчундуу суроолордун бири экен, негизи айта турган болсом. Эми бул элдер бардыгы айтат, ыймандуу болсо экен, ата энем сыйласа экен. Ошол эле нерсени айтышат. Негизи мен айтар элем, эми бой бир аз узунураак болсо экен деп ойлойм. Сабырдуусузбу дейт. Негизи көп ызаланып турам кээде. Ызаланып турган эркек киши бул жашоодо бир ыйлап албаса бугу чыкпайт дейт го. Кээде мындай нерселер болуп туруш керек, кээде. Ал эми жашоодо серьезно жүрө берген болбойт. Кээде шаңдуу болуш керек. Ал эми негизи сабырдуу элемин. Спорт менен алектенип турасызбы дейт.
Emede деле бир жолу Instagram'da az popüler болуп кетти го, баягы бирине бири жөнөтөт го. Сен кайсы спорттун түрү менен машыгасың деп анан экинчиси ага уланып кетет го. Бир жолу ушундай нерсе келип калыптыр. Кайсы спорт менен алектенесиз деген нерсе келип калган экен. Мен шахматты коюп койсом, бир адам мага жазып жибериптир да. Шахматтан бул спортко киреби депчи. Кандай спортко кирбейт шахмат? Себеби эмне? Сенин башың ушул нерсе аркылуу өсөт. Демек башты ичиңдеги мээни өстүрсөң, демек бул спортко кирет. Негизи шахмат ойноп турам. Өзүңүздү сулуумун деп эсептейсизби дейт. Жакшы суроо, мага жагат. Жашоодо эч бир адам өзүнүн куник деп эсептебесе керек. Ушундай да, жашоодо бул ата-энең үчүн сен эң сулуу баласың, эң акылдуу баласың. Сенин ата-энең үчүн сен бардыгысың.